Кызматка киришери менен Кумтөргө барып келген ишкананын тышкы башкаруучусу Теңиз Бөлтүрүк Айыпберген уулу бүгүн Бишкек шаарында учкун имаратында компаниянын кеңсесинде алгачкы маалымат жыйынын өткөрүп, алтын кендеги абал тууралуу кыскача айтып берди. Жаңы жетекчинин билдиришинче, комбинатта жана Орду калаадагы кеңсеге коюлган компьютерлердеги маалыматтар базасына кирүүгө Центера тарабынан чектөө коюлган. Теңиз Бөлтүрүк муну канадалык ишкананын кара мүртөз кадамы катары баалады. Сервер АКШ же Канадада жайгашкан болушу мүмкүн дейт ал. Азыр маалыматтык технологиялык системаны калыбына келтирүү иштери жүрүп жатыптыр. В результате действий руководства компании Центера Gold Центера Голдтун жетекчилери маалыматтык технологиялар системаны өчүрүп салгандан кийин камсыздоо, техникалык кызмат көрсөтүү, кампалар, финансылык, инженердик жана башка бөлүмдөрдүн ишине аябай таасир этти. Ошондой эле тоо инженердик, геологиялык жумуштарды көзөмөлдөгөн системада өчүрүлгөн. Мөңгүлөрдүн жылышын көзөмөлдөгөн система иштебей калган. Центера Голд жетекчилеринин маалыматтык технологиялык системаны өчүрүп салганы боюнча протокол түздүк. Эми тийиштүү органдар чечим чыгарат. Кумтөрдөгү ишти текшерген мамлекеттик комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров дагы алтын кенге барып келген. Ал комбинатта эмгектенген кыргызстандык кызматкерлердин ыкчам чара көрүп, өз алтынча иш алып барганына баа берген. Анткени алар Центеранын менеджерлери борбордук маалыматтык технология системасын өчүрүп салганына карабастан 5 күндөн бери мөңгүнүн жылганын байкоо салган ар бир жабдуунун жанына бирден адам коюп, бири-бирине телефон аркылуу маалымат берип, процессти үзгүлтүккө учуратпай жумуштун ыгын таап алышыптыр. Учурда Кумтөрдө 4000ге жакын кыргызстандык жаран иштеп жатат. Алардын саны кыскартылбайт, айлыктары дагы азайтылбайт. Азыркы тапта өндүрүш токтоп калбаш үчүн баардык аракеттер көрүлүүдө. Чийки заттын запасы дагы 3 айга жетет. Ошентсе да азыр сырьё ташып келүү боюнча буга чейинки жетекчилер менен иштешкен компаниялар менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатыптыр. Канадалыктардын дагы иричилиги гетерин барына кат жазып ийишиптир. Болду, бүттү. Кыргыздар иштете албайт, биз кеттик, силер эчтеке бербейле койгула депчи. Азыр бүт ошонун баарына Теңиз Бөлтүрүк, анан ошол жакта иштеп аткан снабжениядагы биздин атуулардын баары, каттардын баарын кайра жибердик. Акча бар, төлөйбүз. Коркпой эле поставкалардын баарын жаза бергиле деп. Закупкалардын баарын карасам, 80%, 90% Казакстан менен Россиядан экен, Өзбекстан экен. Эми анча-мынча Кытайдан бар экен. Так что биз бул жерден эч жерден корккон жокпуз. Анан баягы текшерип атканда цианидти андан башка да бөлөк заводдордун баары бар экенин көзүбүз жетип, алардын адрестерин баарын да алып койгонбуз. Заводду иштетип кеткенге көзүбүз жетип турат. Кумтөр ишканасынын тышкы башкаруучусу 1 ай ичинде антикризистик программа иштеп чыга турганы маалым болду. Анда алтын сатуу механизмдери да киргизилет. Буга чейин баалуу металл башка өлкөнүн ортомчу банктары аркылуу Лондон биржасында сатылып, өздүк нарк менен ал жактан түшкөн сумманын айырмасы $464 миллион түзгөн. Бул маржаны бөтөн бирөөлөр эмес, Кыргызстанда финансылык операция жүргүзгөн банк, социалдык фонд сыяктуу мекемелер өздөрү алса болот дейт Акылбек Жапаров. Бүгүн эле Кумтөрдөгү алтынды сатып алууга Улуттук банк даяр экенин төрагасы Толкунбек Абдыгулов айтты. Мыйзам боюнча Улуттук банк Кыргыз Республикасынын ичинде өндүрүлгөн алтындын любойун сатып алабыз да. Бүгүнкү күнгө чейин биз акыркы 5 жылдын ичинде только Кумтордун алтына алган эмеспиз да. Калган Кыргыз Республикасында өндүрүлгөн алтындын баары Улуттук банк сатып алган. Эрежеси мындай жөнөкөй эле да, биз мыйзам боюнча доллар менен эч качан эч кимден алтын сатып албайбыз. Бирок улуттук валюта менен ким бизге предложение берсе, стандарттарга соответствовать этсе, жана 4 девятка деген стандарт бар да, good delivery. Ошого шайкеш келсе, биз любой производитель бизге сунуш берсе, сатып алып алганга укугубуз мыйзам түрүндө бар да. Кумтөр ишканасынын тышкы башкаруучусу жасай турган дагы бир маанилүү кадам экологияга зыян келтирбей алтын өндүрүү. Бул боюнча план түзүлүп, азыркыдай мөңгүнү жардырып отурбай эле баалуу металлдарды алдынан казуу ыкмасы киргизилиши мүмкүн. Анын долбоорун түзүүгө кеминде 1-2 жыл талап кылынат экен. Бул аракеттер өзүн өзү актайт деген ишеним бар. Жакынкы 5 жылдын ичинде $2,5 миңден $3 миң же болбосо андан арыда кетет. Алтындын баасы ылдый түшпөйт деп атат. Ошондуктан эгерде $2 миң ары болсо 1 унциясы, анда жердин астында жанагы 953 метрге чейин кирип кеттик да. Анын астында дагы 120-дан 300 тоннага чейин алтын бар деп Теңиз Бөлтүрүк айтып атат да. Анын үчүн эми бирок программаны иштеп чыгыш керек. Дагы 1 жыл 2 жыл проектисин жасашыбыз керек, анан подземка менен алабыз.
фабрика токтобойт да. Эме төккөн жерге төгө беребизби ошондо? Жок, биз мындан ары муздун үстүнө төкпөйбүз. Быйылкы жылдын аягына чейин технологиялар баягы мурунку токтотулбай иштеп туруш керек. Кийинки жылдары биз уже мөңгөлөргө тийбей жана жердин асты менен алтынды алабыз да. Мамлекеттик комиссиянын төрагасы Акылбек Жапаров азыркы тапта Кумтөр кенинде техногендик апаатка жол бербөө өтө маанилүү дейт. Анткени канадалык ишкана 1 миллиард 200 миллион тонна уузаттын калдыктарын муздун үстүнө төккөн. Ал аз келгенсип мөңгүнүн коопсуздугуна жана алардын жылып турганына байкоо салган системаны өчүрүп салышты. Канадалык жетекчилерге Интерпол аркылуу издөө жарыяланып, аларды жазага тартуу аракети башталат экен. 12 күн мурда Бишкектин Октябрь райондук соту Кумтөр алтын кениндеги Давыдов Лысый мөңгүлөрүндөгү ууз аттардын калдыктарын топтоочу жайды мыйзамсыз деп таап, Кумтөр Голд компаниясына 260 миллиардтан ашуун сомду мамлекетке төлөп берүүгө милдеттендирген. Мындан тышкары канадалык компания 1 миллиард 300 миллион сом пошлина төлөп бериши керек. Соттук процесстин башталышына 4 жарандык активисттен түшкөн арыз себеп болгон. Алар Айбек Сарыбаев, Наристе Калчаев, Аблаз Жээнбеков жана Кемелбек Кутманов. Азырынча Кумтөр Голд компания биринчи инстанциясынын чечими боюнча доо арызы менен сотко кайрыла элек. Аларда дагы 18 күн убакыт бар. Соттун чечими күчүнө киргенден кийин сот аткаруу бийлиги аткарды. Эгер даандан кача турган болсо, биз ошол решение менен международный эмеге кайрылганга туура келет да. Баягы мына обязательно аткарбай атат. Биздин чечимдерди аткарууга тийиштүү. Жол болсо обжаловать этиш керек эле да. Центаранын активтерин баарын арестке койдурабыз. Андан сырткары 2 месторождениясы бар, ошолордун баарын арестке автоматтыктуу коюлат. Бул международный норматив. Бул Турцияда жайгашат бир месторождениясы, бирөөсү Түштүк Америкада 2 месторождениясы бар. Ал арада Сентера Голдтун президенти жана башкы аткаруучу директору Скотт Перри ишкананын айланасындагы жагдайлар боюнча суроолорго жооп берип жатып, алардын доо арызы боюнча эл аралык териштирүү Швециянын борбор Стокгольм шаарында өтөрүн айткан. Ага чейин тараптар мунасага келе албаса, анда канадалык компания арбитрди дайындап берүү үчүн Гаагадагы Третий сотунун туруктуу палатасына кайрылат. Алар судьяны дайындап бергенден кийин Сентера сот тарабынан убактылуу тыюу салуу жана анын аткарылышын камсыздоо өтүнүчү менен кайрылат экен. Кумтөр келишими бул коррупция менен бул 1 сом 2 сом эмес 10, 20, 30, 40 миллионго чейин пара берүү, пара алуу жолу менен түзүлгөн. Эл аралык нормада, эл аралык талаада, эл аралык аренада мындай сделкаларды сөзсүз түрдө мамлекеттин пайдасына чыгарат. Экология бизде эле эмес, бүт дүйнө жүзүндөгү адамзатты коркутуп турган маал азыр. Ошол маалда экологияда ким гана болбосун, машаяк болсо дагы каракчылык менен мамиле жасаган компаниялардын пайдасына чечим чыгарбайт. Эл аралык соттор булар эки маселеге абдан чоң көңүл бурат. Бул коррупция маселесине, анан экология маселеси. Экөөндө тең биздин позициябыз жакшы. Бириккен Улуттар Уюмунун соода жана өнүктүрүү боюнча конференциясынын маалымат базасында көрсөтүлгөндөй, 2003 жылдан бери Кыргыз өкмөтү менен сырттан келген инвесторлор ортосундагы 17 талаш эл аралык арбитражга жеткен. Алардын расмий Бишкектен өндүрүп берүүнү талап кылган доосунун жалпы суммасы 2 миллиард 200 миллион доллардан ашат. 17 доонун 3-өө боюнча тараптар мунасага келсе, 2 иш токтотулуп тур. 6 иш боюнча көп жылдардан бери толук жыйынтык чыга элек экен. Калган 6 териштирүү чет өлкөлүк инвестордун пайдасына чечилген. Бул жолу Кыргызстандын утуп чыгуу мүмкүнчүлүгү жогору дешет адистер. Анткени дүйнөлүк коомчулук жана эл аралык соттор канадалык инвесторлор экологияга олуттуу зыян келтиргенин билгенден кийин башка чечим чыгарышы мүмкүн эмес экен. Нурзада Сыдыкбекова, Владимир Кулбалдиев, НТС.